Бул жерде мындай суроо келиптир. Мен бир туугандарым менен капачылыгым бар. Алар мени кабыл албайт. Мен бир ата эки энеденмин. Мен экинчи энеден жалгызмын деген суроо келиптир. Эгерде сиз бүгүнкү күндө ата энеңиздин ортосундагы балдардан болгон болсоңуз, ата эненин ортосунда бир экинчи турмуштан бала болсоңуз, ал эми биринчи турмуштагы балдар сизди жерип жаткан болсо, анда сиздин өзүңүздүн апаңыздын ал атаңыздын биринчи аялынын алдында болгон күнөөлүү сезим болушу мүмкүн. Албетте сиз андан апаңыз үчүн иштештин кереги жок. Эгерде трансформация курсунун 13 батобунун катышуучу болсоңуз, анда апаңызга лоялдуулук практикасын аткарып туруп, апаңыздын күнөөлүү сезимдерин өзүнө беришиңиз керек. Ал эми атаңыздын биринчи брагынан, биринчи аялынан төрөлгөн балдарын кабыл алышыңыз керек. Кайсы учурда сиз кабыл албаганда, анан алар сизди бөлүп башташат. Эгерде сиз атаңызга болгон капачылыктан, апаңызга болгон капачылыктан, алардын күнөөлүү сезимдеринен арылып, бир туугандарыңызды ыраазычылыгыңыз менен кабыл алсаңыз, анда алар дагы сизди ыраазычылыгы менен өздөрүнүн кучагына алып, сүйүүлөрүн бергенге дайым даяр болушат.